Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элибиз. Азыр учурда эл аралык аэропортунда турабыз. Маркумдар жетип келди. Дуа кылып коюңуздар. Жаткан жерлери жайлуу болсун. Өз областарына учурда кетип жатышат. Allah Teala daim başlarına aşkına kalkan ulu kızları, öyle okumuş ilgili olsun. Beyler cennet olsun, zattan gelin nurbat olsun. Atın yerine bürtükanlarını kulayda savur kanat etsin. Rabbana atina fid dunya hasenatan wa fil akhirati hasenatan wa qina adhaban nar. Karagülce. Karagülce. Karagülce bekle başlatacağız. Ben bekle Beni sormasaydı. Sen otur. Beni bu ya celete. Araba. Hiç mi araba vardı? Şu var arabanda. Arabama getireceğim. Araba. Evet. Kaçlar kaçıyorlar? Arabam be gel. Haydi. Haydi. Para dur ben kaçıyorlar. Nasıl? Bugün ertemeden saat 9'da Boş Ulyanovsk maşinesinin samolyotuna uçup çıktık. Memeden koşunca Aybek Cünşalevich hükümetin müçesi olup bardık. Al jaktan kabul aldık. Rossiya jaktan aябай катуу жардамды болдук. Толугунан баарын сөктөрдү алып келип жүктөп беришти. Эми артка кайткан бул негизинде бул жумуш боюнча эле эң негизинде биздин өзүбүздү спасательдерге рахмат. МЧС Россиянын жергиликтүү бийликтерине рахмат. Биздин өкүлдөрүбүзгө аябай чоң рахмат. Чоң жумушту кылышты. Бул аныктоо, букарын далилдөө, бою алып келип жүктөө бул аябай чоң жумуш. Анан кошумча дагы айтып кетем, авиатрафик компаниясы өзүнүн самолетун биздин ушу жумушубузга берип, ал ошо практически бекер алып барып келип беришти. Болгону чыгымы ошо аэропортовский взнос менен эле ГСМдин чыгымы болду. Мен ошо авиатрафик компаниясына дагы аябай ыраазычылыкты айтамын. Могу Кудай буйрса, могу азыр келип калдык. Келгенде уже өзгөчө Садонор Кожоевичтин тапшырмасы бар. Ар бир жерге барып, өкмөттүн мүчөсү өзү катышып барып Жыл башынан бери канча бостандык күнсүрүү берди? Ал статистика боюнча азыркы күндө бизде жок экен. Бирок Россия дагы айтып атат, что мындай ДТП 83-жылдан бери мындай жок эле депчи, мындай массовый. Анан себеби дагы айтып атышат, что айдоочу келе жатканда телефондон дары сурап атыптыр деп. Анан предварительно айтып атышат, что жүрөгү кармап, уже ургуча ал уже өзүн уже жанын бербеген деп айтып атат. Скрытие болуптур, бирок официальный информацияны ошо бүгүн эртең уже угуп калабыз. Айтпасаң, облустар боюнча канча облус? Далилдөө боюнча акыркы 14
марқұмдың сөөгүн биз аныкталбай койдук. Бүгүн эртең менен аныкталды. Ошого дагы биздин службалар катуу иштеп койду. Бул жалпысы Жалал Абад областы боюнча 5 адам болуп атат. Ош областта 4 и Баткен областта 5 адам болуп атат. Бул уже көп моменттерде пропискалары жашоо үй менен туура келбейт экен, ошого да жумуш убакыт көп кетти. Аныктама боюнча ошо прописка менен аныкта муну кесиле коесуздар го. Болду да. Сүйлөш дагы